Урматтуу мекендештер, учурдун чыныгы баатырлары болгон медицина кызматкерлерин ар тараптан колдоп туруу учурдагы эң негизги актуалдуу маселелерден болуп турат. Коронавирус илдети күнүнө эмес саат сайын кулачын жайып, медицинабыздын чыныгы жүзүн көрсөтүп аткан учурда биз дагы четте карап тура алган жокпуз. Күнү түнү кызматтагы өмүр сакчыларынын энергиясы толук жана күчтүү болуш үчүн аларга күнүнө ысык тамак менен камсыздап туруу абдан маанилүү. Дал ушул максатта медицина кызматкерлерин түшкү ысык тамак аш менен камсыздап туруу демилгесин баштадык. Урматтуу достор, бүгүн ушул Дордойдун экинчи проходунда иштеген ишкер агаларыбыз 200 000 сомдой каражатын биринчи күнү эле топтоп баштады. Буюрса бул дагы уланып, системдүү түрдө биздин ак калачан кызматкерлерге ысык тамак маселесин колго алуусун демилгелешти, көтөрүштү. Дагы да мен ойлойм, дагы биздин ишкер агаларыбыз ушул нерсеге жардам берип, бул нерсе дагы көптөн көп уланып кетерине терең ишенебиз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Биздер кыргыз элибизге бүт медициналык кызматкерлерибиздин атыбыздан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай кырдаалда сиздер да бизди калтырбай, тамак аш ушундай болгон колуңуздардан келген жардамыңыздарды аябай бизге көрсөтүп жаткандарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эгерде сиз дагы биздин демилгени колдойм десеңиз, биз менен байланышууга чакырабыз. Эл сом номерларыбыз жана координаттарыбыз видеонун астында жайгаштырылган. Келиңиз, бул илдетти чогуу жеңели. Ушул күндөн тартып биздин өмүр сакчыларынын кадырына жетели. Видео менен башкаларга да бөлүшүүнү унутпаңыз.